Бул Баткен облусундагы Самаргандек айылы. Коңшу Тажикстан менен чек арада жайгашкан айыл. Чек арадагы чыр-чатактар башталганда бул кыштак алгачкы соккуларга кабыл алган жерлеринин бири. Андан тышкары элетте суу, жол, инфраструктура маселелери өзгөчө курч. Ошондуктан бул жердин бардык жашоочуларын кыргыз элинин чыныгы баатырлары деп айтууга болот. Бирок алардын арасында бизди өзгөчө шыктандыра турган адамдар бар. Бүгүнкү биздин атайын репортаждын каарманы Канайым Мунарбек кызы ага балалык церебралдык шал оорусу деген диагноз коюлган. Бүгүн биз Канайым кантип өзүнүн чектөөлөрүн күчкө айлантып, башкаларга үлгү боло алганын айтып беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрман. Бүгүн биз Баткен облусунун Самаркандек айылындабыз. Бүгүнкү биздин атайын репортаждын каарманы кыргыз элибиздин накта баатырлардын кызынын бири. Мунарбек кызы Канайым майыптыгы бар кыз. Башынан көптөгөн кыйынчылыктарды өткөрүп, шагы сынбай, өзү окуган реабилитациялык борбордо азыр майыптыгы бар балдар жана кыздарды окутканга жардам берип жатат. Саламатсыңарбы? Кандай Софон ажа, жакшысызбы? Менин атым Семетей Аманбеков, журналистмин. Кандай турасыңар? Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Рахмат, жакшы. Рахмат. Бякабы? Бул реабилитациялык борбор Канайым үчүн экинчи үй болуп калган. Мурда ал өзү бул жерде күн сайын келип, билим алып, ден соолугун чыңдачу. Эми болсо, бул жактагы башка майыптыгы бар балдарга жардам берет. Окуу жайда жакшы окудум. Ийгиликтерге көп жеттим десем болот. Бияктан эмнени үйрөндүң? Бул жактан инвалидтерге кандай жардам көрсөтүү боюнча үйрөндүм, кандай мамиле кылганды үйрөндүм, кандай тил табышса болот, ошолор жөнүндө үйрөндүм. Ошол окууга желанием бар болчу, бирок шарт жок болчу да. Бирөө көчөгө чыксам, бирөө кемсинтип койчу да. Ошон үчүн дагы мен эме кылчу эмесмин да, баягы көчөгө көп элдерге аралашчу эмесмин да башында. Бул окуу жайга келгенден кийин анан көп жактарга эме кылдым десем болот. Активный катышып калдым десем болот. Анан азыр мектепти бүткөндөн кийин сен өз каалооң менен бияка келип, бул жактагы балдарга жардам берип атасың. Ооба. Эмне түрткү болду ушуга? Өзүмдүн жашоомдогу себептер түрткү болду, анткени мага окшоп булар дагы түңүлүп калбасын дегенчи. Мага окшоп булар дагы түңүлүп калбасын, буларга дагы мотивация катары мотивация берейин деген максатта келип иштеп аткан учурубуз. Жетишкенчилик болуп атабы? Ооба, жетишкенчиликтер көп эле. Сен окуп кеткен экенсиң го деп эме кылат, алып келишет балдарын. Бул борбордун тарыхы өзгөчө. Баткендеги майыптыгы бар балдарды тейлеген жалгыз борбор болуп саналат. Аны Кайнайымдын апасы Чолбон Каработоева негиздеген. Учурда 10дон ашык бала келет. Бул жакта бүт эле азыр балдарыбыз мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болуп атат. Азыр 3 жаштан баштап кабыл алабыз. Жокору жакка чектөө кое албай турабыз. Устав боюнча 7 жашка чейин болсо деле, мындан башка Баткен району боюнча шаарда бири бар, район боюнча башка жок. Жалгыз биз болгондуктан айыл жергесинде болсо дагы 18 жаш, 14, 15 бардыгы эле келет. Биерден балдарга эми биз мектеп катары аттестат берип билим бере албасак да, биздин балдар бу жерде өзүнүн коомду алып жүрүүнү биринчиден өргөнөт.
мелкий моторикадан ушу кичине да болсо ушу өзүн тейлегенге үйрөнүшөт. Бизде жүргөндө ата эненде башка жумуш менен алек болуп, башка иштегенге мүмкүнчүлүктөрү болуп калган. Бу жерде кичине баягы уже чоң 15-тен жогорку балдарга кичине болсо да колубуздан келген кол өнөрчүлүктөрдү өргөтөбүз. ФСТС уюму бизде логопед, физиотерапевтке өзүбүздүн эжекей тарбиячыларды чехтерибизди окутуп берди эле. Азыр былтыртан бери балдарга логопед кызматын, физиотерапевт, массаж кызматтарын көрсөтөбүз. Аркага. Канайым бизде бул жер 6 жашына чейин бул жерде тарбияланган. Канайым башка балдарга караганда активный, жакшы, өзү билип жасайт, башка балдарга дагы жардамдашат. Окуусу дагы жакшы, санаганды бүт баарын билет. Анан ошо. Анан мектепти бүткөндөн кийин сизге келе баштады. Ооба, мектепти бүткөндөн кийин азыр мага бир 2 жылдан бери келип бизге жардамдашат. Балдарга кошулуп турганды, боёгонду кошуп боетот. Мына логопедия сабагымда дагы жардамдашат. Мен сабагымды өтүп коем, канайым ошо көнүгүүлөр бүт баарын кайталашат. Балдар менен кошулуп алып кайталайт. Ошо мелкий моторикаларды дагы, тизгендерди, боёгонду бүт баардыгын канайым жардамдайт. Мага бул балдарга көмөкчү да. Мен бир бала менен башкарсам, канайым жанымда отуруп алып, дагы бир бала менен кошулуп даярдашат мага. Канайым кандай көргөз беребиз? Бегемот кандай кылат? Бегемот дейт. Мазамасың. Чозобуз. Деп чозобуз. Чоз. 4төн кылып кайталайбыз. Реабилитациялык борбордо жардам берүүдөн тышкары канайым өз колу менен торт жасап акча табат. Саламатсызбы? Саламатсыз. Эртең торт заказ кылып берген экен, тууганымга. Кандай эмелер менен? Кичинекей балага. Берген менен басым. Макул. Азыр биз канайымдын жумушуна баратабыз. Бир тортко буйрутма түштү, анан жолдон бир дүкөнгө кирип, ошол тортко керектүү бүт азыктардын баарын алабыз. Канайым? Реабилитационный борбордон айтып калдың, кемсинтет аябай деп. Эң негизгиси эмне кылып кемсинтет? Инвалидсиң деп инвалидти бетке салгандар болот. Инвалидти бетке салганда кандай бетке салат? Сен инвалидсиң, сен үйдөн чыкпай эле койсоң болот эле деген ой болуп да. Оюн айтышат, анан кемсинтет. Мен кемсинтүүлөр болот, бирок кемсинтүүлөрдү жеңип ошо жок, мен окушум керек, жок, эме кылышым керек деп азыркы учурда. Эң мында жүрөккө тийген сөздөр кайсы болду, кемсинткен сөздөр? Сен атайын эле олтуруп алгансың, сен атайын эле баягы неме кылып алгансың депчи. Эмнеге? Кандайча атайын? Атайын ооруп алгансың деп ошентип айтышат. То есть бутуң иштейт, баары иштейт, атайын отуруп жумуш иштегин келбей атат деген сөз. Келбей атат деген сөздү көп колдонушат. Дагы бир мындай кемсинтүү бул аяганда да, айоочулук. Мында аяп, ошондой менен ошондой учурлар болдубу? Аяган учурлар кандай аяган учурлар болду? Сен кыла албайсың, сен андайсың. Сен кылбай эле койчу, мен кылып салам деген учурлар болгон, ооба. Ошол тиеби, жүрөккө тиеби ошондой сөздөр? Ооба, жүрөккө тиет. Жүрөккө тийсе дагы чыдам. Келеме, тортко азыктарды алалык, Так, канайым, кутуча алдым.
Эми эмне сатып алыш керек бияктан? Жұмыртқа, ұн, Аха. шекер, Аха. Мына шекер. Шекер 2 кило эле калыптыр, жетеби? Так, алдык. Ванилин мына канчаны? Үчөөнү. 3 ванилин, анан un дедиң, э? Un жумуртка дедиң, э? Так, мына un. Болобу? 2 кило. Так, унду алдык. Азыр жумуртканы чыгып бериштен көрдүм элем. Жумуртка алдык. Так, келиңиз, мен каяктан алайын? Алдынан көтөрөйүн, э? Так, бул жактан түшөбүз. Бирөө калды. Өзүңүз көргөндөй, Самаркандек айылында бир дагы дүкөндө пандус жок. Анан мисалы үчүн канайым жалгыз болуп калганда же любой мүмкүнчүлүгү чектелген, майыптыгы бар адам дүкөнгө келсе, жалгыз кире албайт бул жака. Анткени эч кандай шарттары жок. Мындай татаал жерлерде сөзсүз эркек адамдагы күчү керек экен, анткени апасы жалгыз дагы бул жактан көтөрө албай, чыра албай койду. Чоң суроо бул жактагы жергиликтүү бийликке, дүкөндөрдүн ээлерине эмне үчүн ушундай пандустар коюлган жок. Бирок эки дүкөндүн тең ээлери убада беришти, ушу пандусту сөзсүз түрдө коебуз деп. Негизи өзүңөр көргөндөй, жалаң эле пандус маселеси эмес, жалпы инфраструктура бул жакта майыптыгы бар адамдарга келишкен эмес. Мына жолдору дагы бир чети асфальт болсо, бир чети абдан таштак, анан өткөнгө абдан татаал. Анан жергиликтүү кишилердин, калктын айтымы боюнча башка мекемелерде дагы пандус жок. Анан майыптыгы бар адамдарга шарттары жок. Ошон үчүн биз дагы үмүттөнөбүз. Ушул жергиликтүү бийлик, президенттин өкүлчүлүгү, айыл өкмөт, акиматтар ушул суроого өзгөчө көңүл буруп, ушул суроону чечет деп. Анткени мыйзам боюнча ар бир мекемеде ушундай майыптыгы бар адамдарга шарт түзүлүш керек деген жазылган. Ушул мыйзамды аткарып койгонго шарты күчү жетет деген үмүттөбүз. Торт жасоону үйрөнүш үчүн канайым атайын курстарды бүтүргөн. Бүгүн канайымга туулган күнгө буйрутма кылып, торт жана таттууларды даярдоодо. Бул таттууларды жасоого канайымга сиңдиси дагы жардам берет. Саат 5ке чейин бүтүрүш керек болчу бул торту. Бул негизи тортторду жасаганды кызыгып жүргөм да, өзү негизичи. Кызыгып жүргөндөн кийин эме болгон, бир Эфестейс деген уюм окуткан болчу. Окутуп эме кылган болчу. Сертификат бар да, сертификат менен азыр Кочордо иштеп аткан учурубуз. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жумуш жоктугуна байланыштуу, айылда жоктугуна байланыштуу ушундайга кызыгып жүргөндөн кийин эме болду да. Канайым жасаган ар бир торт бул жөн гана таттуу зат эмес. Бул анын өжөрдүгүн жана өзүнө ишенимин көрсөтүп турат. Сонун болду. Каарманыбыз жасаган тортторго буйрутмалар көп. Анын торттору тууралуу жакшы сөздөр коңшу айылдарга чейин жетип, эми буйрутмалар алыскы айылдардан бери келет. Рахматын айтып, телефондон да айтып кетиши, телефондон да айтат, жөн ал өз алдынча келип дагы айтышат. Эмне деп айтышат?
Ширин болуптур, дагы жасап бер деп. Бир кезде Канайым долбоор жазып, эл аралык уюм ага атайын тортторго сүрөттөр жана жазууларды басып чыгара турган түстүү принтер жана тортторду сактоо үчүн муздаткыч сатып алууга акча бөлүп берген. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Тортуңуз даяр болду. Рахмат. Качан келип алып кетсем болот? Азыр келип алып кетсеңиз дагы болот. Макул. Канайымдын кандайча ушундай майыптыгы бар болуп калды, ошону айтып берсеңиздер. Канайым эми чоң улуу кызыбыз болот. Канайым өзү 7 айлык көрүнгөн. 2 килограмм төрөлгөн. Кайрадан бир айда чыкканбыз роддомдон. Янан жакшы деп эле, малда эми бизде невропатолог областта да жок эле Баткенде. Жакшы деп эле, анан салмагын тез набирать этип, тез эле өз теңдилерге салмагы жетип баргандан жакшы деп эле жүрүп, 1 жаш 1 ай болгондо дагы мындай жакшы отура албай, анан путуну башкача койгондон эмне себептен мына же путун чыгарып алганбызбы деген эле ойдо больницага кайрылсак, улам Тажикстанга, Исфаран, Тажикстан, тажик врачтарына барсак, сразу эле жок, ортопедке барганбыз да, биз жактан эмес деп эле невропатолог алып чыгып, ошондо диагноз коюлган. 1 жаш 1 айында билгенбиз бул ДЦП оорусу менен ооруганына. Ошондон ушу 1 жаш 1 айлыгынан баштап эле ошко кайрылып, ошонун тынбай эле лечениясын алып бастырганга аракет кылып жүрдүк. Ошону бастырганга Россиядан акча салып турган атасы тынбай. Көрсөткөнгө тынбай биз ак сууга, бизде Баткен областында жок, дарылоо реабилитационный борбор жок да. Эң эле жакын жайгашканы Баткенге бул Ош болот. Ошко барасын. Анан жакшы деп көбүнчө Бишкекке барып жүрдүк. Анан Ысык-Көлдө эң жакшы деп баягы ак сууда, тынымсыз ак сууга барып жүрдүк. Анын бардыгы акча керек болгондуктан атасы тынбай 5 жылда Россияда акча менен камсыздап турду. Бизде Кыргызда эл эмне дейт деген жаман жерибиз бар го, эл эмне дейт деп. Көп ата-энелер уже чоңоюп дем бермек түгүл, балдарыны жашырганга аракет кылып атышат да. Мен олорго айтат элем, жашырбагыла. Бул Кудайдын берген бир берекеси дегенибиз да. Канайымды деле мен эч неме кылган эмес, Канайдын берекеси менен мана ошо центрге кирди, центрде деле ошо жүгүрүп жүрүп, бир гана жалгыз мен эмес, эки ата-энелер болгон, ошолор менен биргеликте өзүбүздүн балдарды өзүбүз окутуп кетели, биздин балдарды окутуп бергиле деп канча жүгүрүүлөр болгон, аракет кылганбыз. Ата-энелерге айтат элем, силер деле жүгүрө бергиле, өзүңөрдүн балдарыңарды алып чыккыла сыртка, ыйлап чоңдордун алдына баргыла, мына дегиле, силерден ар бир тилекке каршы азыр биздин климатка караштуу же баягы ден соолуктарыбыз төмөндөгөнүнө өтө тилекке каршы майыптар көп, саны көбөйүп атпайбы, жылдан жылга өсүп атат статистикасы. Ар бир айылга реабилитационный центр керек деп ойлойм да. Ошого биринчи ата-энелер өздөрү ушул уюшулуп, өздөрү көтөрүп, балдарга жардам берип, колунан келсе ошолорду чыгаргыла дейбиз да. Проблеманы чыгарып, проблеманы айтыш керек экен. Onu жашыргандан пайда болбойт экен. Проблемаңарды айткыла балдарды. А уже балдар чоңоюп калып атса, кайра колуңан келет. Сен кыла аласың. Сен эң мыкты баламсың го. Мен сага ишенем деген сөздү көбүрөөк айтсак, баланын өзгө ишеним болот экен. Апаңды Меккага алып барам деген кыялың бар экен. Негизи ата-энеңе рахмат айткың келип атабы? Кантип айтмак элең рахмат?
Ушу айтып койчу бизге. Рахматты өтө чоң айтам. Анткени 20 жылдан 20 жыл болду. 20 жылдан бери алып барып алты областтын баарын көрсөтүп келди. Буюрса Мекеге өзүм алып барып бутум менен басып барып алып баргым келет. Буюрса кыялыңа жетесиң деп үмүттөнөбүз баарыбыз. Сен үчүн Алла Таалага баарыбыз дагы үмүт турабыз. Кайрылып турабыз. Буюрса жетебиз. Кудайдын колдоосу менен баары болот. Өткөндө өзгө берген пособияны мен топтойн дейт. Пособиямды топтоп Меккеге барып келели деп жүрөт. Пособиясы жетип атабы? Жакшы эле пособия төлөп атабы? Өзүнө жетет. Өзүмүн кийгениме, өзүмүн Баскандарына өзүнө жетип турат. коляскага топтосом жетет просто. Ай Башка керектүүлөрүгө көп болуп калат да. ала албай калат. Баскан турганга жетпей калат. Ооба, баскан турганына жетпей калат да. Немесине жетпей калат. Азыр үнөмдөп ушу бир неме кылып электроколяска алса, эшикке кеңири чыкканынан кыйналбай каламын. Канайымдын окуясы бул жөн гана кыйынчылыктар тууралуу баяндама эмес. Бул окуя бардык адамдарды эң маанилүү нерсеге үйрөтөт. Күч бул физикалык мүмкүнчүлүк эмес. Күч бул өзүнө жана өз кыялына болгон ишеним. Kana onu koluna kötürlü, o ne diyeceğim bana. Kağıtta kız oğla, çoğu yok baktı oğla. Atenin erdi silahla, kanayım kızım basıp geçsin. Kırısından üstten çoğusun. O min.